Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт. Быйылкы жыл Борборубуздагы бир катар музыкалык окуу жайлар үчүн жемиштүү, ийгиликтүү жылдардын бири болду. Алар бир нече эл аралык конкурстар, фестивалдарга катышып, алдыңкы орундарды багындырып келишти. Мына ушул ийгиликтер албетте мына ушул окуу жайда окуп жаткан, аларды окутуп жаткан окуучулардын ийгилиги деп ойлойбуз. Анда мен мына ушул багытта чакырылган конокторду тааныштырып өтөйүн. Аида Усубалиева, Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык музыкалык атайын орто мектебинин үйлөмө аспаптар бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле Гүлнур Токтошева, Калым Алдабасанов атындагы Улуттук консерваториянын ага окутуучусу, жана ошондой эле Абдыраев атындагы музыкалык мектебинин мугалими. Жана ошондой эле мына ушул окуу жайда окуп жатышкан окуучулар Элиза Салибаева, флейта аспабында окуйсуң. Ошондой эле Жаркынай Бердибекова, кларнет аспабында, Дастан Алтынбек уулу, тромбон, жана Темирбек Сайдинов туба аспабында ойношот. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мына жогоруда биз айтып өткөндөй эле сиздердин тарбиялануучулар бир нече эл аралык конкурстарга катышып, ийгиликтүү мындай алдыңкы орундарды камсыз кылып келишти. Мына атап өтсөк, жакында эле Ташкент шаарында эл аралык конкурска барып, андан дагы ийгиликтүү катышып келдиңер. Андан мурун Армениянын апрель айында Гүмрү шаарында дагы болуп, ал жакта да искусство фестивалында болуп, анда дагы ийгиликтүү камсыз кылып келипсиздер. Бул албетте абдан кубанычтуу көрүнүш. Мен сиздердин ийгилигиңиздер менен, жеңишиңиздер менен дагы жолу куттуктайм. Эми алгач мен сизге суроо берсем деп турам, Аида айым. Мына ушул эл аралык конкурстар, фестивалдар, ийгиликтер биздин окуу жайдын анда иштеген мына ушул Гүлнур сиздерге окшогон окутуучулардын эмгеги да, ушул сиздердин чыгармачылык изденүүлөрүңөрдөн улам ушундай ийгиликтер жаралып жатат да. Мына ушул багытта өзүңүздөрдүн жасап жаткан иштериңиздер тууралуу кыскача бир токтолуп айтып өтпөйсүзбү? Жакшы болот. Эми биздин телекөрүүчүлөрдүн баары эле билет болуш керек. Биздин мектеп биздин республика боюнча бир гана жалгыз мектеп болуп саналат. Бул мектепте балдарыбыз музыкага аябай терең билим алып чыгышат. Биздин мектепте 5 бөлүм бар. Ошо 5 бөлүмдүн бири биздин үйлөмө аспаптар бөлүмү. Ал бөлүмдө 140 бала азыр тарбияланып жатат. 19 мугалим иштейт. Флейта, габой, кларнет, фагот, саксофон, труба, тромбон, валторна, туба жана урма аспаптар. Ошондой аспаптар бар. Ошо 19 мугалимге ошо 140 бала бөлүнгөн да. 1-класстан 11-класска чейин тарбияланышат. Терең музыканын түйүнөн баштап чокусуна чейин ошо мектепке окуп жүргөндө чыгышат да. Ошол окуу процессинин арасында ар бир баланы биз сахнага чыгарыш милдет болот бизде. Анан көптөгөн ошол кароо сынактарга барышат, чоң ийгиликтерге жетишет. Биздин мектепте иштеп аткан мугалимдер абдан чоң, зор жумушту аткарышат. Өзүңүздөр деле элестетсеңиз, билим алуу ийне менен кудук казгандай болсо, музыканыкы бул өзгөчө, андан бетер. Негизи бул нота бул 5-тил болуп саналат эмеспи? Биздин балдар 1-мектепке келгенде кичине кыйналышат, анан көнүп кетишет. Андан кийин ушу бул студияда көрүп аткандай эле ушундай балдарды тарбиялап чыгабыз. Биздин март айында ушу биздин мектептин директору Аманбаев Исрадин Абдылашымович баштаган Жашкербиз деген мектеп окуучулар арасында ушу конкурсубуз өткөн. Конкурсубуз 2 турдан болгон. Ар бир бала катышканга милдеттүү кылганбыз да. Биздин максат ошо да, балдарды сахнага алып чыгыш. Анан ошол конкурста жеңүүчүлөрдү
ушул Ташкентте өткөн санат күнчалары эл аралык кароо сынакка алып барып келдик. Бул кароо сынакка биз аябай аз убакта даярдандык да. Азыр буга дагы азыр көрсөткөн жүрүшүндө ыраты менен токтолобуз. Азыр биз ошол сиздердин Абдыраев мектебинин симфониялык оркестринен Моцарттын чыгармасынан бир үзүндү угуп алып туруп андан кийин аны маекти улайлы деген оюм бар да. Мына ушундай музыкалык мектептин деңгээлинде ушундай симфониялык оркестр бар болушу абдан кубанычтуу көрүнүш, ушунчалык чоң бийик деңгээлде. Ал эми биз андан ары маегибизди улай берсек, мына жогоруда айтып өтпөдүк, биз апрель айында сиздер 10 эл аралык Гүмүрү шаарында Возрождение деген аталыштагы искусство фестивалында болуп келипсиздер. Мына ушул жөнүндө сөздүн багытын ушуга бурсам деп турам да. Бул фестивалга кандай болуп катышып калдыңар? Чакырылыш кимдер, сиздерди кимдер чакырды, кандай болуп чакырылып калдыңар, ушул жөнүндө токтолобуз. Жакшы болот. Эми биздин быйылкы жылдын эң эле чоң мактанычыбыз десек да болот. Анткени үлүм аспаптардын арасындагы чоң жаңылык биз ошо Армения өлкөсүндө Гүмүрү шаарында өткөн 10-эл аралык
конкурс фестивалдын Возрождение аттуу конкурсуна катышып Бул 10 келип, жолу өтүлүп аткан фестиваль. 10 жолу жыл сайын өткөрүлөт экен да. Мында 2 жылда эмес, жыл сайын өткөрүлгөн. Бул конкурс жөнүндө мен мурун эле билчүмүн, бирок ошо акча каражаттарга жетишсиздигинен айынан жетпей жүргөнбүз. Ага Бирок кабардар элеңер. ооба, кабар бар болчу. Ага чейин биздин пианисттер жана скрипачтар жана башкалар бирден барып келип турушкан. Эми акча каражат тапкандар. Ушу үйлөмө аспаптарды көптөн бери мен кыялданып жүргөм. Алып барып келсем деп ошо окуучуларымды четинен таптап, даярдап, ошолордун программаларын мурун эле билчүмүн. Мындан биринчи укканымда 4 жыл мурун эле уккам. Ошондон бери ошол такыр бир шарт болбой аткан. Анан быйыл январь айынан баштап Сорос фонду проездный гранты деп ушундай жаңы 1 жылдыкка ушундай бир грант ачышты. Жалаң жол кирүү үчүн. Ошону көргөндөн бери фонд Сорос менен сүйлөшүп, аларга биз документтердин баарын өткөрүп кайрылганда алар бизди каржылап беребиз деп ошо жол кирени макулдугун беришти. Ошондон кийин анан балдарды мүмкүнчүлүк болду да, ошондо биз Кыргыз улуттук консерваториянын ушу үйлөмө аспаптар кафедрасынын 4 студентин алып бардык. Мен өзүмдүн 2 студентим барды, Салибаева Элиза жана Эмилбек Улубек флейта аспабы боюнча. Жана биздин кафедрабыздын профессору Эли Шашымбаевдин 2 студенти барды, Доронов Бахтияр жана Сергеев Дмитрий. Армениядан, Гюмри шаарынан биз эң мыкты, эң башкы байгелерди гран-при жана биринчи орундарды алып келдик. Салибаева Элиза ушул азыркы убакта консерваториянын биринчи курстун студенти. Ушул жюрилердин чечими боюнча гран-приге ээ болду. Жюринин чечими ошол деле кабыл алынды же кийинчерээк болду? Ошол жерден бардыгы эми ал жерде 37 канча катышуучулар болду? Кайсы мамлекеттерден? 37 өлкөдөн келди. Эми бул абдан чоң фестиваль. Ал жерде көптөгөн номинациялар бар. Жалаң гана аспаптар, жалаң гана үйлөмө эмес, ал жерде кыл аспаптар, скрипка, виолончель, фортепиано боюнча, вокал боюнча, хор, оркестр, ансамбль, эл аспаптар боюнча, анан хореография иши кылып абдан көп номинациялар, ошолордун баарын чогултканда 37 өлкөдөн келди. Бул көп эле интернеттерде жана журналисттерде көп жерде чагылдырылып айтылып отурулган. Аны биз дагы өзүбүздүн баракчаларыбызда чагылдырып турдук. Анан ошол жерде жюринин мүчөлөрү болуп, биз 6 киши отурду. Орусиядан келген ошол Гнесинанын профессорлору, Академия музыканын профессорлору, Кадыр Барктуу, аттуу баштуу эл тааныган, жер жүзүнүн баары тааныган музыканттар. Ошолор келип жюри болуп отурду. Биздин Кыргызстандан жюри мүчөсү болуп, ошо биздин консерваториянын профессору Эли Шашымбаев жакшы жюриге чакырылды. Ошо 6 киши 100дөн ашык үйлөмө аспаптардын гана арасында. Эми бирок 100дөн ашык болгондо баары эле бир бөлүккө түшпөйт да, аларды жаш курактарына жараша бир нече бөлүктөргө бөлөт. Анткени жаш балдар чоң студенттер менен таймаш алышпайт. Ошон үчүн ар бир бөлүктү өзүнүн жаштарына, курактарына жараша бөлүшөт. Ошол менин 2 студентим өзлөрүнүн курактарында, жаш курактарында ошо Элиза гран-приге болду. Эми Эмилбек Улубек биринчи орунга ээ болду. Элиза, сен гран-приге эле болуп турасың да? Анан ошол бизди абдан жакшы кабыл алышты. Уюштуруш иштери кандай? Уюштуруш иштери абдан жакшы болду. Ал жерде көптөгөн башка өлкөлөрдөн келген биздин коллегаларыбыз менен тааныштык. Алардын мастер-класстары өттү, ачык сабактар өттү. Ошолордун баарын барып көрүп, угуп, таанышып, байланыш түзүп, мындан кийинки дагы мамилелерибиз, достугубуз болгондой жакшы мамилелерди түзүп келдик. Биздин Кыргызстандан бул алгачкы силер биринчи жолу катышып аткан турбайсыңар да? Үйлөмө аспаптар боюнча. Башка аспаптар боюнча мурун барышканбы негизи?
негизи мурун ошо биздин пианисттер бирден ошентип ошол акча каражат тапкан адамдар анткени жолу шарты боюнча жол каражаты жол кирени катышуучу өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп барат. Албетте мына жана жогоруда өзүңөр айтып өтпөдүңөр, ушул бардык каналдардан айрыкча Мир телеканалынан дагы бул конкурстун жүрүшү чагылдырылып атты. Биз ошондон да бир кыскача бир материал алып калдык эле, ошону дагы көрүүчүлөр менен чогуу көрүп алып анан маектуулайлы. Конкурсную программу первого дня открыл оркестр войск полиции. Для музыкантов это первое выступление на фестивале такого масштаба. На победу в номинации «Гражданский и военный духовой оркестр» претендуют 10 коллективов. Здесь прекрасные скрипачи отсюда, я лично знаю 4. И пианисты хорошие, и вокалисты. Так что, потому что очень многих стран не хватает таких специалистов. Есть молодые люди, хотят учиться и уезжают куда-то, бог знает куда. А тут не надо никуда уезжать. Тут все есть. Для тех, кто пока только мечтает когда-нибудь участвовать в фестивале, проходят мастер-классы. В свободное от конкурса время уроки проводят члены жюри, знаменитые исполнители, музыканты и композиторы из Армении и других стран. Я сегодня проводила мастер-класс, я просто в восторге. Конечно, дети все очень хорошие, очень понимающие, талантливые. И я считаю, что у всех будет очень большое будущее. Какого мастерства можно добиться упорным трудом, наставники показывают на собственном примере. Члены жюри и приглашенные артисты выступили на праздничном концерте. Уже 10 лет фестиваль «Возрождение» оставляет свой отпечаток в сердцах музыкантов из различных стран мира. Мы хотим, чтобы каждый участник фестиваля в дальнейшем вспоминал Гюмри с радостью и большой теплотой. За 2 недели перед жюри выступят более 3000 участников 21 номинации. Имена победителей назовут 15 числа. Албетте мына ушундай эл аралык кадыр барктуу фестивалга барып, анан жеңүүчү болуп, гран-прини алып келиш бул абдан сыймыктуу көрүнүш. Албетте биз өзүбүздүн жерибизде жүргөндө баарыбыз эле мындай кандайдыр деңгээлде жылдыз сезип, өзүбүздү мындай бийик сезип жүрө беребиз. Чындыгында мындай эл аралык деңгээлге келгенде кимдин ким экени билинип калат да. Мына ошол Элиза, мына сен өзүң алган таасириң жөнүндө ой бөлүшүп кетпейсиңби? Кандай таасирлерди алдың? Кандай чыгарма менен бардың? Толкундуулар болдубу? Мына ушул жөнүндө өзүң ойлоруңду. Эми даярдык кандай болду? Даярдык абдан көп убакытта даярдандык негизи. Толкундануулар албетте болот. Ар бир эле чыккан сайын эле, мисалы үчүн ар бир сценага чыккан сайын эле негизи толкундануулар болот, канча чыксаң дагы. Ошо чыгармаларым оор эле деп ойлойм. Кандай чыгарма менен бардың? Ал жерде деген биз конкурс фестивалда деген бир эле тур болгон да, ошондуктан ал жерде 3 чыгарма менен барган болчумун ал жерге. Кайсы чыгармалардан? Шаминат концертина, Бацини Ронда деген чыгарма, анан кыргызский Молдовасанов ат чабыш. Ат чабыш. Анан кандай таасир алдың? Алардан эмнени үйрөндүң? Алардан мындай бир нерселерди алдың да, мисалы үчүн, туурабы? Албетте. Эми башкалардын ойногонунан өзүң дагы мынтип таасир аласың да эми. Ошо башкалардын оюнун карап, өзүңдүкү менен салыштырып. Кандай ойдо болдуң? Жеңишке жетем деген ойдо болдуңбу да? Анатынан көрүп. Билбейм, аны айта
негизи кандай ар бир республикадан келип атышты да, канча республикадан, бир 5-6 республикадан келсе керек, бирок ошол алардын деңгээли кандай экен, сиз да токтолуп өтсөңүз. Эми бул Элизанын кыйналып аткан, анткени булар деген ойнордун астында укпайт да, булар өзүнө чейин ойноп аткан башка конкуренттерин укканда чарчап калышы мүмкүн. Ошон үчүн булар өзүнүн ойношу үчүн эс алып, алардын чыгармасын эгер аң сезимине сиңип калса, өзүнүн чыгармасын дагы жоготуп коюшу мүмкүн да. Анткени бул чыгарманын баарын булар деген нотасы жок, жатка ойнош керек. Ошон үчүн жатка ойнош үчүн тынч даярданып, тынч жерде отуруп даярданып туруш керек да. Эгерде өзүнө чейинки башкаларды укканда, анан өзүнүн ойноп атканда чаташып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн Элизанын мындай кандай эмне болуп атканын деңгээлин айта албай кыйналып атканы ошол. Мен болсо мугалим катары залда отурдум, баарын угуп отурдум. Ал жерде Орусиядан да келишти, кытайлыктар да келишти, башка өлкөлөрдөн армяндар абдан көп болду. Анан негизи армяндар өзү музыкалдуу калп болот эмеспи? Ооба, өтө музыкалдык, мындай восточный темперамент дегенде, алар бийлеп, ушунда отура калып ойношот. Эми аны биз Өзбекстандан деле көрдүк. Деңгээли абдан эле бийик болду. Бийик деңгээлде болду. Мындай ар түрдүү ойлор болдубу, жеңишке жетишеби, жетишпейт деген кандай? Эми ар кандай эле ойлор болду, бирок биз деген абдан жакшы такшалган, жакшы мыкты деген студенттерди даярдап, анан кийин биз жөн эле катышып эмес, биз жеңип келели деп, ошондой күнү түнү ошондой алыстыбызга максат койгон менен барганбыз. Анан айта турган нерсе, биздин балдардын деңгээли, эгерде өз убагында программаны берип, эгер өз убагында бардыгын даярдасак, балдар биздин башка өлкөлөрдүн балдарынан эч кем калбайт. Ошо бардыгы менен эле бирдей эле даражада деп айтсам болот. Ошон үчүн башкаларды деле уктук, ошол жюриде отурган профессорлор дагы өзлөрүнүн окуучуларын алып келип ойнотуп отурушту. Биздин Элиш Ашымбаев сыяктуу профессор, башка Орусиядан, Нижний Новгороддон, ошол ар кандай жюринин мүчөлөрү өзлөрүнүн дагы студенттерин, өзлөрүнүн окуучуларын дагы таймашка салып отурушту. Анан кийин 6 кишиде ал мындай эми объективдүү эле, мындай туура эле болду деп айтсам болот. Анткени ал жерде бал коюп отурушту да. 6 киши бири-бирине баш ийбеген адамдар, баш ийбеген, эч ким бири-биринен эчтекеден кем болбогондой жюринин мүчөлөрү болду. Ошондуктан ар ким эми ал жерде баары аттуу баштуу, бүт дүйнө жүзүнө таанымал музыканттар, эч ким бири-бирине баш ийбейт дагы, алар профессионалдык музыканттар. Баардыгын андай конкурстун далайын угуп, далай жерде жюри болуп отурган адамдар. Айта кетсем, ошол Игорь Федоров деген кларнетист, Москвада өтүп аткан Шылкунчук дайыма ошол жерде отурат. Владислав Вальс деген ал профессор, ошол Академия музыки Гнесины Москвадагы, ошол. Анан Нижний Новгороддон дагы келди, ошол доцент кафедры консерватория. Ал дагы өзүнүн ошо окуучуларын Орусиядан алып келишти. Кытайлыктар, армяндар абдан эле көп болду да. Анан кийин эми менин оюм боюнча булар мындай бальный система болгондо, ошо бал койгондон эле баарын чогулта келгенде жыйынтык эле ошо неме чыгып калды да. Туура чечим болду. Анда биз Элизанын аткаруусунда бир кыскача да болсо, эми бул жерде албетте баягы кандайдыр ыңгайсыздык бар. Ошондой болсо да мындай алдыгы аспабыңды көрүүчүлөр менен кыскача бир чыгарма ойноп бербейсиңби? Кыскача. Эми бул баягы коштоосу жок. Шапайын актёрун. Рахмат.
Эми ушул сиздердин Арменияда жүргөн бир учурларыңызды чагылдырган бир фото сюжет бар эле, ошону көрүп коюп андан кийин маегибизди улайлы. Негизи абдан катаал жюри болгону көрүнүп турат. Анан эми чынында бул абдан кубанычтуу көрүнүш да, ушул барып анан 2 гран-прини алып келиш. Анан эми мен ойлойм да, бул союз таркаганы ушундай конкурс, фестивалдар чектелүү гана болуп, негизинен бул Казакстан, Россия менен эле болуп келсе, мына анын аймагы кеңейип, улам Армения, жакында эле мына бир аз эле күн болду, ушул Ташкентке дагы окуучуларыңыздар барып келди да, Ташкентте өткөн 2-чи эл аралык санат күнчалары деп аталат окшойт, мына ушундай конкурска да барып келиптирсиңер. Азыр бизде суроо бар экен, андан кийин анан көрсөтүү кыласак. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыз. Саламатчылык. Мен ошо баарын куттуктап элем. Биз ошо Абдраев мектебинде окуган негизи профессионалдар чыгат да, мурдатан эле. Анан инструменттер тууралуу сурап кетейин дедим эле. Ошо инструменттер жетиштүүбү, силерде кандай спонсорлор барбы каржылаган? Чоң көйгөйлүү маселе. Бул эң бир чоң көйгөйлүү маселе. Эч ким каржылабайт. Ар бир бала ата-энеси алып берет, чөнтөгүнө жараша болот. Бул жөнүндө да көрсөтүн жүрүшүндө токтолобуз. Бул абдан көйгөйлүү. Көйгөйлүү маселе. Бул мына балдарды, бул сиздердин эмгегиңиздер менен чынында жалпы ошо жамааттын эмгеги менен жетишип аткан ийгиликтерди албетте бул мамлекет тарабынан көп абдан камкордук болуш керек да, мындай окуу жай үчүн. Анан бул негизинен жеке көп нерсе жасалып атат да. Мен муну баягы Абдраев мектебинин юбилейине карата бул акча чогултулуп, арга жактан да чогултулган бир кезде юбилейине карата, туурабы? Бул өзүңөрдүн баягы жеке бирок мамлекет тарабынан эч кандай чында камкордук көрүлө элек. Муну ачык эле айтсак болот. Ал эми ушул жана Ташкент тууралуу ушул кандай болуп барып калдыңар? Алардын койгон талабы кандай болду? Ошол жөнүндө токтолуп айтып өтсөңөр. Эми бул конкурска чоң изденүүнү бул Гүлнур тараптан болду. Биринчи чынын айтсак, биринчи бизге айтканда биз
барбай эле коелу деп чечкенбиз, анткени убакыт аябай аз болчу. Убакыт кыска убакыт. Даярдыгыбыз бар эле болчу, бирок программа тиякта единая болгондуктан биз ал чыгармаларга даярдык көргөн эмеспиз да. Ошон үчүн биз макулдугубузду берген эмеспиз. Андан кийин өзбек туугандарыбыз кайтадан чакыра башташты бизди. Баарына макул болуп атышты, келип эле бергиле, биз силерди күтөбүз дегенинен биз жаш кербестеги даярдыгыбыз менен эле ошо конкурска жөнөп кеттик. Бирок 2 жума аябай катуу даярдык көрдүк. Концертмейстерлер менен, окуучулар менен базар күндөргө карабай даярдык көрдүк. Ошо 30-апрелде анан жолго чыгып кеттик. Канча биринен 5-ине чейин ошол жакта жүрдүк. Конкурс өзү 1-ден 5-ине чейин болду. Кайсы мамлекеттерден болду? Казакстандан келишти, Татарстан, Россиядан болду, Андижандан болду, Таджикстан, Туркиядан келди. Негизинен мен мындай сыртынан багы биз дагы угаттык 140тан ашуун катышуучулар болду. Болду, ошондой эле болду. Анан бул кандай тур болуп, мындай угуу кандай болуп өттү, ушул негизи ушул тияктан барганда ушул жөндө. Биз эми балдарды алып барганда булардын жашы ар кандай да. Орусча айтканда возрастная категория деп коет. Анан 2ге бөлүнүп кетет да балдар. Кичиктер, анан чоңдор болуп. Бизде телефон чалып бар экен, андайын уласак. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз мына телевизордо кызыбызды куттуктайм деп чалдык эле. Ким? Салибаева Атеман, Элизаны. Элиза, Рахмат. Чоң рахмат. Улай бериңиз. Ошонан алып барганбыз 10 бала мектептен, Абдыраев мектебинен. Анан Элиза менен ушу 11-чи болду да. Эми Элиза студент катары барды да, бул улуу топко кошулуп калды да. Анан кичик топто 4 болушту. Ошонун бири бул азыр студияда Дастан отурат. Ушу биз барап жетерибиз менен эле 1-май күнү ушу кичик группадагыларыбыз 1-чи турга кирип калды да. Эми орусча айтканда с корабля на бал попали. Кичине чарчап, уйкулары келип, ошого карабастан аябай жакшы аткарып беришти чыгармаларды. 2-майда уже чоң группабыз 1-чи турун ойноду. 3-майда кайта эле ушу 2-чи турга өткөн кичик группадагыларыбыз ойноду. Ошон 4-майда 2-чи турга өткөн чоң группадагыларыбыз ойноду да. Анан ошол эле күнү кечинде жеңүүчүлөрдү айтып, анан конкурс сынактын жабылышы болду. Ошентип алып барган балдардан 7 жеңиш менен кайтып келдик. Абдан жакшы, ийгиликтүү болуптур. Анда бул биздин аткаруучуларга дагы сөз кезегин берсек, кандай чыгарма менен барып катыштың? Кандай таасир алдың? Негизинен ал жака биз өзүбүздүн даярдаган чыгармабыз менен бардык. Мен ойногон бул 1-чи турга Вебер концерт ойнодум. 2-чи турга Габлердин 2-чи концертин ойнодум. Менин оюмча жакшы эле деңгээлде аткардым. Ошо. Кананда биз дагы көрүүчүлөр менен сенин аспабыңды угуп көрбөйлүбү? Мындай кыска болсо дагы ушул жерден. Жолдубай Кайыповдун атам менен энеме аттуу чыгармасын аткардым.
Рахмат. Өзүңүн окутуучуң жөнүндө да кыскача токтоло кетпейсиңби? Албетте, бул сенин жеңишиң, ошол агайыңдын дагы или ошол сага сабак берген агайыңдын эжең болобу жеңиши да. Мен ушул аспапта ушу 3 класстан бери заниматься этип келем. Анан мага ошол жылдан бери Жолдубаева Жанаттуу мугалим сабак берип келет. Ушул сабак берген жылдар аралыгында мени ошо көптөгөн ийгиликтерге түрткү кылып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Ошо мен ушу жетишкен ийгиликтердин баары ошо мен мугалимдин аркасынан деп айта кетем. Жана учурдан пайдаланып, чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Ошо. Сен мугалимиң да барды да же барган жокпу? Жок, мен мугалимим барган жок. Ошо өзүм жалгыз бардым, бирок мага дайыма кабарлашып, менен дайыма өзүнүн эмелерин айтып турду, кеңешин айтып турду. Ал жактан эмнелерди ала алдың деп өзүңө мындай пайдалуу ушундай эл аралык конкурста албетте катышуу гана эмес, өзүңө да бир нерсе алыш керек да. Албетте, ошо мен ал жактан жакшы таасир алдым деп айта алам. Себеби мен өзүмдү бул жактан өзүмдүн деңгээлим менен кандай деңгээлде экенимди ал жакка барып жакшылап биле алдым десем болот. Себеби алар менен мен өзүмдү айырмалап, алардын деңгээли өтө бийик экен. Жана мен деле өзүм оюмча кем калышпайм деп айта алам. Бирок мактанып кетпеш керек. Жок, мактанган жокмун. Алдыда багыттыра турган көп нерселер бар. Албетте бул абдан жакшы ийгилик. Анда кезекти Дастанга берсе окшойт. Дастан өзүңдүн тааныштырып өтпөйсүңбү? Канчанчы класстасың? Агайың жөнүндө, сабак берген мугалимиң жөнүндө токтол. Менин аты жөнүм Алтынбек уулу Дастан. Мен 4 класста Мукаш Абдыраев атында музыкалык орто мектеп интернатына тромбон аспабына келгем. Бул тромбонун аспабынан мага деген Жуматай уулу Дастан деген агай сабак берет. Жуматай уулу Дастан. Ал агайым болсо азыр Кыргызстандын военный оркестринин дирижеру. Ошол агайым бар. Ошол агайым. Сонун бир мугалимде окуйт. Абдан мугалим белгилүү. Профессионалдуу. Сен кандай чыгарма менен бардың? Бул алгачкы конкурспу же буга чейин да катышкансыңбы? Мен буга чейин мектепте катышкам, жаш кербес конкурсуна. Анан биринчи жолу ошол чет мамлекетке чыгып атам. Сага кандай таасир берди? Мага деген бул өзүмдүн атаандаштарымды көрүп, алар менен өзүмдү салыштырдым. Кемчиликтеримди оңдоп. Бар бекен кемчиликтер? Ошо. Кандай чыгарма менен бардың? Биринчи турга мен деген 3 чыгарма менен бардым. Глинка, Краковяк, анан Бах, Ариоза, анан Малдабасанов, Юмореска. Экинчи турга болсо концерт Паке. Кандай толкундаган жоксуңбу? Толкундар башында болду, чыгарды, анан сахнага чыкканда толкундаган болгон жок. Демек көнүп калгандыгын билдирет да. Сен да көрүүчүлөргө мындай бир өзүңдүн аспабыңды тааныштырып, бир кыскача чыгарма, кайсы чыгарманы ойноп бересиң? Ойноп берсең. Глинкан, Краковяк деген чыгармасын айтып.
Азамат, абдан чебердикте ойноп бердиң. Албетте, таякта да кандай толкундоолор болуш керек баары. Канаанда Темирбек, биз да сенин аспабың менен таанышалы, өзүң жөнүндө дагы көрүүчүлөргө кенен түшүндүрүп, агайың сабак берген мугалим жөнүндө сен дагы айтып өтпөйсүңбү? Аты жөнүм Сайдинов Темирбек. 1-класстан бери Мукаш Абдыраев атынан мектепте окуйм. 7-класстан? 1-класстан бери. Өзүм башында скрипкада ойночумун. Анан кийин ошо үйлөмө аспап жагып, өзүмө тубада инструмент жагып которулгам. Эмнеге бул аспапты жактырдың? Билбейм, өзүмө жакчу да. Ошо конкурстарга катышып, ийгиликтерге жетишип келатабыз. Буга чейин да конкурстарга катыштыңбы? Буга чейин Арсполония деген конкурска катышкам. Кайсы жакта? Арсполония бизде өткөрүлөт, эл аралык конкурс. Республикалык. Биздеги консерватория эл аралык, ошондой башка өлкөлөрдөн да келе турган. 2 жылда бир жылда ушундай шартына жараша бизде өткөрүлүп турат. 2017 жылдын ошо ноябрь айында бизде дагы ушу консерваториянын демилгеси менен Зинонна Слинзак жетектеген ошол чоң эл аралык конкурс өткөрүлөт, Арсполония деп. Аякта сөзсүз түрдө биринчи турда кыргыз композитордун чыгармасы ойнолот. Экинчи турда польский композитордун чыгармасына ойнолот. Ал конкурсту дагы буюрса эмкиде чогуу чагылдырып турабыз. Алардын да ушул жерде ойноп турган бардык жеңүүчүлөр ошол Арсполониянын да жеңүүчүлөрү болуп. Жакшы экен. Бул жөнүндө дагы азыр токтолуп өтөбүз го. Канат Темирбек, биз дагы сенин аспабың менен таанышып өтөлү. Бул аспап эмнеси менен өзгөчөлүктүү бул негизи? Ар бир адам мындай музыкант өзүнүн аспабын мындай мактайт го. Виолончелисттер ой менин аспабым аябай кооз, анан мүмкүнчүлүгү да кенен деп мактанышат. А сеники кандай? Негизи оркестрде чоң ролду ойнойт. Анан кийин ар бир оркестрдин жүрөгү десек болот да. Мунсуз оркестр жок да. Бас керек. Фундамент. Мен былтырдан бери жанагы үйлөмө аспаптары фестиваль болуп атпайбы? Астана шаарында да өттү да. Бардык ошондо мен баргам, ушунчалык абдан көп жерлерден келген. Анан ар бир ошо республикадан келишкен, жанагы атайын жана кийиндирип коюшуп, анан кыздар жана марш парадка басышып, атайын Астана самал деген. Иә. Астана самалында. Сен бардыңбы? Барган жоксуңбу? Биздин духовой оркестрлар барган. Барышты да, абдан ушунчалык таасир берди. Элге да ушунчалык таасир берет экен. Ушунчалык үнүн да чыгышы абдан кооз экен да. Анан ошондо сен алдыгы инструментин ушунчалык алмаштыргыс экенин ошондо көргөм. Кана, анда эмне чыгарма ойноп бересиң бизге? Кумузбековдун поэма деген чыгармасы.
Эми бул аспаптарды коштоосу аткаруу албетте биздин студия үчүн ылайыксыз болсо дагы баягы көрүүчүлөр үчүн бир сыйра баягы түшүнүк алып калыш үчүн бир сыйра керек болуп атат да ушубуз. Рахмат. Сен фестивалдан кандай өзүң таасир алып өзүңө эмне алдың? Өзүм тубага которулгонума бир 2 жыл болуп калды. Ага чейин скрипкада ойночумун. Андан кийин жака барып өзүмө аябай жакшы сабак алдым деп ойлойм. Анткени тиги жактын музыканттары аябай кыйын экен да. Андан кийин өзүмө сабак болду да. Күнү түнү даярданам деп өзүмө максат коюп. Аларды да көрдүм да кандай деңгээлде туруп. Эми ушул сиздер айтып өтсөңүздөр, ушундай конкурстар биздин окуучуларга кандай бир таасир берет? Эми Өзбекстан чет өлкө болуп калгандыктан көп жерден келгендиктен чынында деңгээли бийик эле экен көп музыканттардын. Анан биздин балдар кетип баратканда такыр башкача кетишкен. Келгенде кадимкидей башкача болуп калышты да. Машыгып башташты көбүрөөк, көздөрү жылтырап дегендей. Дагы башка жака барат элем, ойнойт элем деген. Өзүм көргөзөт элем деген уже мындай эмеси пайда болуп калды да, ишеними өзүнүн. Баягы өз казанында кайнай берген бир кандай бир деңгээлде бир ошо балдарды чыгарыш керек да, көбүрөөк чыгарыш керек. Анан биздин өкмөт ушу каржыласа, ошого көңүл бурса, ушундай музыканттарды, балдарды мындай жакшы бир деңгээлге жетип келип атышпайбы? Биздин элдин атагын чыгарып келип атышат. Ушу такыр мындай бир каралбайт. Каралбайт. Бул нерсе негизи ушул жана Астана самалында да көрдүм да, ушунчалык атайын ушунча кылып коюптур. Кыздарда дагы өзүнчө кыздардан түзүлгөн дагы үйлөмө аспаптар оркестри бар экен. Атайын кийиндирилген ушундай майрамдарда, ушундай иш-чараларда ойнош ушунчалык сонун көрүнөт. Ушунчалык элдин, ушул шаардын жашоочуларынын маанайын ушунчалык көтөрөт экен да. Бизде ошол тилекке каршы ошондой дагы мына кыздарыбыз турат, шарт жок болуп атат да. Гүлнур айым айтсаңыз, мына өзүңүз деле бир учурларда ушул мамлекеттин камкордугун көрүп, эми баягы саясат өзү менен баягы учурунда ошол алтын шаты, ошол кезде эле биринчи айым ошол фонд мээримдин атынан көптөгөн жакшынакай ушу балдар үчүн шарт түзүлдү эле да. Ошол учурунда түзүлгөн шартта канчалаган балдар чет мамлекетке чыгып, өзүн көргөзүп, өзүн тарбиялап, көптөгөн азыркы белгилүү дүйнөлүк деңгээлде мына өзүңүз баштап эле музыканттардын көбү мына ошондон өсүп чыгышкан да. Учурда тилекке каршы мына ушундай фонддор же болбосо ушундай бир камкордук жок сыяктуу да. Кандай дейсиз? Ошо туура демилгени көтөрүп чыктыңыз. Биздин окуп жүргөн кезибизде мен ошол убакка туш келдим. Эми чыгармачылык адамдар биз негизи ал кезде эле жашообузду анча эле мындай жаңы союз таркап өтө эле шумдук эмес болчу. Бирок ушу балдарга абдан көңүл бөлүнчү да. Жалаң балдарга эмес, жалпысынан маданиятка, жалпысынан искусство адамдарына абдан жакшы көңүл бөлүнчү жана жакшы каржыланчу. Эми биздин чыгармачылык адамдар биз эми саясаттан алыспыз. Башка өлкөлөргө чыкканда деле, мына мисалы үчүн өзбек туугандарыбыз болот, казак туугандарыбыз башка деле болбосун, биз эми коллегалар, музыканттар, балдар достошуп, бизди музыка дүйнөсү, музыка чөйрөсү жакындаштырат да. Биз саясаттан алыспыз. Ошондой эле мен окуп жүргөндө, студент кезде биз ошол президенттик стипендиялар болгон, Прелюдия, Алтын шаты ошол мага ыйгарылып, мен ушул менин студенттеримдей кезинде эле. Анан фонд мээрим, ошо сиз туура айтып атасыз, ошол фонд мээрим ошо биринчи леди деп Майрам Акаева жетектеген. Эми ал адамдар политикалык жагынан кандай экенин биз эми эч кандай баа бере албайбыз, бирок бизге көз карашы, бизге болгон салымы абдан чоң болчу. Ал убакта көптөгөн кыйын балдарды даярдап чыгарып, чет өлкөлөрдө, Америкада, Москвада жана башка деген өлкөлөрдө окутуп, аларды азыр деген жер жүзүн дүңгүрөтүп, алар иштеп жүрүшөт.
алар дагы ошо келип бизге жардам беребиз деп атышат. Ошол сиз айткандай ошондой фонддор азыр жакшы иштебей, мындай өчүп калды да. Ошол президенттик стипендиялар деле азыр ыйгарылат, бирок мурдагыдай чоң масштабта эмес, чоң деңгээлде эмес. Мен азыр мисалы үчүн салыштырсам азыркы студенттердин жашоосун мен окуп жүргөндө биз деген болгон өкмөттүн баардык иш чараларынын баарында жалаң классикалык музыкалар өткөрүлчү. Жалаң классикалык виолончельди ойнойбу, скрипкада ойнойбу, фортепиано, мен флейта инструментинде жалаң гана симфонический оркестр ушулар чыгып көптөгөн башка өлкөлөрдөн келген президенттерди, ШОС, 5 президент бардыгын ошол классикалык жак менен тосуп алып, жалаң классикалык жакка басым көбүрөөк болчу. Мен ошо студенттик кезде абдан чоң тажрыйба алдым, анткени болгон министрлер, губернаторлор, жалаң бийликтин эң биринчи мен деген кишилердин баардыгы ошо президент баштаган демилгени колдошуп, баардыгы ушундай көп иш чараларды өткөрүшүп, бизде ар бир делегация келеби, мейли банктын болобу, Всемирный азиатский банктын ошолордун баардык делегацияны тоодо, талаада, ал арчадан тозобузбу, же болбосо резиденциядан тозобузбу, ошонун баардык жакта биз ошо сольно ойноп, классикалык музыкалар менен тозуп алып узатып жүрчүбүз да. Азыр эми ошого байланыштуу фонддорду иштебеген байланыштуу дагы биздин жакшы жаңылыгыбыз бар. Ошо балдардын мектепте иштеп аткандан кийин биз мугалим болуп жетишпей аткан аспаптар, жетишпей аткан биздин библиотека, ноталар дагы, китептер дагы көп нерсе Союз убагында Москвадан кичинеден болсо да каржыланса, азыркы Союз тарагандан бери биздин ноталар дагы интернеттен алабыз, бирок алар уже башкача, баягы московский редакция эмес, башкачаланган оңдолгон редакциялар, алар кичине айырмасы бар. Ошон үчүн эң чоң көйгөйлүү маселе, такыр чечилбеген маселе болуп турган биздин ошо музыкалык аспаптар. Балдар таланттуу, балдар абдан шыктуу биздин. Буларды эгер колдоруна ошолордун биздин эле өзбек тууган, казак туугандардыкындай же Орусиядагыдагылар балдардын колундагыдай, алардын мектепте окуган балдарынын колундагы аспаптары $7,000, $12,000 деген мектептин окуучулары профессиональный аспаптар менен сахнага чыгып отурат. Эми бул таймашка туура келбейт да, эми биздин балдарга бул үн жагынан болобу, бардык жагынан талапка жооп бербейт да, утушка. Бирок ошого карабастан эми тырмышып балдар. Ошон үчүн биздин ошо бир жакшы жаңылыгыбыз, биз Мукаш Абдыраев атынын бүтүрүүчүлөрү демилге көтөрүп өзүбүз ошондой общественный фонд, благотворительный фонд ачтык, поддержки Абдыраева. Жакында гана ошону регистрация кылып бүттүк. Кудай буйрса, эми өзүбүздүн фондубуз менен өзүбүздүн балдарга жардам беребиз деген үмүттөбүз. Өзүбүз мүмкүнчүлүк ачып, ошол чет өлкөдө жүргөн биздин Абдыраевдин бүтүрүүчүлөрү, Кудай буйрса, баарыбыз биргелешип, чогуу жакын арада эле ошол баарын регистрация кылып, документациясын бүтүрдүк да. Абдан жакшы экен. Эми азыр бүгүн окуучуларга мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин сиздин дагы бир тарбиялануучуңузду мындай өткөндө жазып алдык эле, ошону угуп коюп анан маекти уласак.
мына ушундай кыйынчылыктарга карабастан сиздер абдан мына өзүңүздөр жакында эле ушул Абдыраев мектебинин отчеттук концертин бердиңиздер. Баарыбыз күбө болдук, абдан жакшы даярдыктар менен келдиңиздер. Ушул даярдыктар тууралуу, анан максатыңыздар тууралуу кичине кыскача айтып өтсөңүздөр. Эми биздин мектепте окуп аткан балдардын максаты ушул да сахнага чыгыш, Кыргызстандын атын башка жакка барып чыгарыш, таанытыш. Ушу отчеттук концерт чындыгында сиз айткандай аябай чоң деңгээлде өттү. Даярдыгыбыз дагы жакшы болду деп эсептейм. Ал бул отчеттук концертке биздин 5 бөлүмдөн тамдалып чыккан балдарды гана киргизебиз да. Эми концерттин астында прослушивание болот. Прослушиваниядан көп балдарды угабыз, анан эң мыкты дегенин анан сахнага отчеттук концертке көргүзөбүз. Анткени аз убакыт берилет да. Баарын эле ойноткубуз келет. Көп бала ойнойм дейт, анан 2 сааттык концертке ошондой болуп калат да. Бизге дагы убактыбыз тарып барат. Сиз дагы кошумчалай турган бир-эки сөз кошумчалап. Эми эфирден пайдаланып, мен ушул биздин бийликке, биздин өкмөткө кайрыла кетсем дейм да. Ушундай биздин таланттуу балдарды бул Ташкент шаарында мисалы үчүн биздин мектептегидей 3 бар экен да. А бизде болсо жалгыз бир республика боюнча бизде мектепке каржыланга ушундай көрсөтүүдө айтканбыз. Вице-президент агесте Дамира Ниязалиева да ошол кезде мына ушул балдарды ар бир тепкич сайын ушинтип даярдап анан чоң сахнага алып чыгабыз. Чоң сахнага алып чыкканда дагы ошол алабалы көрүп атпайбызбы? Ушунчалык камкордукка алыныш керек булар. Десек эми аны деле азыркы бийлик угар. Эми бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аяктап калды. Эми ушундай кызыктуу маек куруп бергендериңиз үчүн чоң рахмат. Силерге чоң ийгилик, келечекте дагы бийиктиктерди багындыра бергиле. Рахмат келгениңиздерге. Ал эми биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.